Sen ayıp gör. Çok tamam. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү чогулуштун катышуулары. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Бишкек шаарынан келген эксперттик топ. Бүгүнкү жыйынды ачып жатып, мына бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жалпы эле Чаткал районундагы Тоо кен тармагына болгон элдин нааразычылыктарынын негизинде, анын ичинде Вертекс компаниясынын калдык сактоочу жайынын курулушуна биздин район тарабынан, элдер тарабынан нааразычылыктар болгон. Буга чейин билесиздер, бул боюнча буга чейин элдин тарабынан кайрылуулар болгон. Ошондой эле чогулуштар өткөн. Ошонун негизинде өткөндө облус башчысы Абсаттар Токтогулович баш болгон облус жетекчилери менен катар ушул район борборунда жыйын болуп өттү эле. Жыйында ушундай бир маселеге токтолдук элек. Ушул Вертекс компаниясынын калдык сактоочу жайын мыйзамдуулугун карап берүү боюнча. Анан бул боюнча жалпы эл тарабынан иш кагаздарда турат ушул сураныч. Ушул көз карандысыз эксперттер тарабынан аныктап берсе деген сунуш түшкөн. Эми бул тарабынан ар бир мамлекетте ушул кайсы тармак болбосун, ошол тармакта иш алып бара турган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган деп жазылат. Бул геология, мамлекеттик геология. Бул комиссияны уюштуруучу, көзөмөлдөөчү жалпы ушул ККП деп коебуз, ушул тарабынан уюштурулду. Комиссиянын төрагасы губернатордун биринчи орун басалы Мамасалы Такабаевич болгон. Бүгүнкү иш-чараны эми жалпы барыңыздарга мындай мааниси түшүнүктүү. Мына эксперттик топтордо келип атат. Азыр эксперттик топтордогу сиздер менен кайсы тармактагы экенин, өзүңүздөр дагы атыңыздарды, анан кайсыл тармак боюнча келгениңиздерди тааныштырып койсоңуздар, андан кийин чогулуштун жүрүшүнө карата иштерди алып бара берсек. Сиздер азыр өзүңүздөрдү тааныштырып койсоңуздар, анан элге түшүнүктүү болсун. Биз приказ боюнча эксперттик группа очередь менен түзүлгөнбүз, аким ар жактан. Ошо очередь менен тааныштырып кетелик анда. Я инженер-гидротехник Хуртынина Татьяна Васильевна. Стаж работы у меня в проектировании гидротехнических сооружений 35 лет. Ну, являюсь отличником водного хозяйства и главным инженером проекта. Которую берег барбы же, который было. Где работаете? В данный момент я работаю от Солимит. Джумалиев Нурлан Джапарбекович. Я являюсь специалистом по отходам в плане экологии. Стаж работы больше 10 лет. Сейчас работаю в частной компании. Мен Кадыралиева Гульзат Асанбековна Улуттук илимдер академиясынын геомеханика жана жер казынасын өздөштүрүү институтунун улук адиси болуп иштейм. Стажы уже 14 жыл. Мен болсо бул комиссияда ошол жер кыртышынын туруктуулугу боюнча карап чыктым. Мен да илимдер академиясында сейсмология институтунда иштейм. Пландан Камчыбеков Рысманбек Бакирович. Камчыбеков Рысманбек Бакирович. Стажем 10 лет. Марат, я являюсь специалистом половины. С 74 по 77 год я после окончания учебы в университете я работал на снеголовинной станции Ангрен на Чепчару. Потом в течение почти 27 лет работал в Кыргыз гидромете, в снегомерной
Последние 10 лет перед выходом на пенсию я работал на месторождении Кумтор, тоже консультировал их половинной безопасности. Сейчас на пенсии консультирую такие мероприятия. Рахмат. Дагы бир өкүлүбүз келбей калган, айтып койсоңузчу. Артыков Улукбек деген Ошто иштеген гидрогеолог агайыбыз, но ал өзүнүн заключениясын жазып бизге кошту, но өзүнүн жумушу боюнча бошой албай калыптыр, таптакыр ошон үчүн ал келе албай калды, жумушуна байланыштуу. Анда берсе таанышып алганыңызга кубанычтамын. Баарыңыздарга түшүнүктүү болуш керек. Анан ар бир тармак боюнча суроо келген кезде бересиздер. Жалпысынан түшүндүрө келсе, мына комиссия түзүлгөндө ушул комиссиянын төрагасы катары жана да айтып кеттим эле, ыйгарым укуктуу өкүлдүн биринчи орун басары Мамасалы Такабаевич Ахматов. Бул киши комиссиянын төрагасы. Анан ага чейин, буга чейин бул эксперттик топ ушул Чаткал районуна келип, ошол месторожденияга барып, ошол жеринен көрүшүп, абалы кандай экенин боюнда көрүп келишкен. Ошону менен бирге эле бизден дагы айыл өкмөт башчыларга, төрагаларга сунуш жазганбыз. Ошол эле айылдан бизге дагы ушул кошо жеринде барып, бул кишилерге ой пикириңерди айтып турууга деп ар бир комиссияга үчөө катары болгондо эми бул кишилер ой пикирлерин айтканга укугу бар деп ошол атайын решениеде турат. Ошол местный өкүлдөрдөн кошулсун деп. Ошол катары биздин айыл өкмөт, мына эки айыл өкмөттөн биз комиссияга кошумча курамы адамдар кошконбуз. Ал боюнча да сиздер отурасыздар, бир жерде отурганда туруп койсоңуздар, ошо тааныштырып комиссиянын курамындагылар. Таласбай Нуржанов, Чаткал айыл өкмөтүнүн айылдар кеңешинин төрайымы. Абдыкалыков Өмүрбек, Чаткал айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин. Нурдинов Абдужапар, Канышка айыл өкмөтү жарандык активист. Дагы катышпай калышат, баштагы бар, Мамурбек Равшанбек, Чаткал айыл мамлекеттик администрациянын баш катчысы. Андан кийин да кошумча деп айттык го, Кошумча деп экинчи жолу дагы айттык, Канышка айыл өкмөтү жок, бизге мурда сунуш бергенбиз, ушул кишилер ошол бойдон калат деп сунуш берген. Чаткал айыл өкмөтүнөн тиги Умареке жазып берген экен. Акбатбек Таласбай уулунан кошобуз, Доорбек ушул жигитти кошобуз деп. Бул боюнча бакылдашылган. Андан берсе жалпысынан түшүнүктүү болду. Анан буга чейин иш алып баруу боюнча негизи эксперттик топ барып келишкен. Барып жеринен көрүп, андан сырткаркы ошол иш кагаздардын мыйзамдуулугу, кайсы деңгээлде мыйзамдуу болгон деп. Анан ар бир эксперттик топ, мен Бишкек шаарынан 2 жолу, мен катышуумда 2 жолу чогулуш өткөрүлдү. Ошол ГКПнин орун басары менен бирдикте. Анан эксперттик топ мына мөөнөтү бар болчу, декабрдын 10-на чейин деп ушул жыйынтыгын чыгаруу боюнча. Анан азыр ушул өзүнүн иш алып баруу тартиби боюнча эксперттик топ келип атат. Келип сиздердин сурооңуздар өз алдынча эле кандай чыгып калды дедирбей, ушул жерден мына оюңуздарды, мына активисттер ошол турасыздар түшүндүрүп айтсак, анан эми мына мунун да каржылоосун дагы айттык. Бул жерде Вертекс компаниясын айтканбыз. Вертекс компаниясы даже эмесин төлөбөй келет депчи. Себеби төлөнгөндө эртең күнү ошо кызыкчылык болуп калат деп мына жергиликтүү кеңештин депутаттарына рахмат. Мына айлык акысын макулдашылды, мына биринчи күндөрү акчасын которуп берген атат. Анан иштеп, буга чейин иштеп беришти. Туурасын биз айтып атабыз. Вертекс компаниясы да айтып атат. Туура болсо туура деп айтылат, туура эмес болсо туура эмес деп айтып берилет. Анан иш кагаздарын карап чыгышты. Азыр ушул кайсыл деңгээлде ар бир эксперттер өздөрү боюнча ойлорун айтсын. Андан кийин кимде кандай суроолор болсо кошумча суроолорду берсек. Жакшы тартиби менен кол көтөрүп, жакшынакай маданияттуулукту көрсөтүп, анан иш күн тартибине дагы ушундай кошумча сурооңуздар болсо берди, кошуп коелу. Албач мен тактоо беретмин. Бул жыйын эксперттик заключенияга чейинки жыйынбы? Жыйын буяктагы иштеп бүтүштү. Иштеп бүттүңөр. Бирок эми комиссиянын төрагасы келген жок. Комиссияга активдер катышып жыйындын протоколун жазып ошо тиркеп койсоңор, топтон чыгарып, ушулар кепкенге чейин эле ошону тактап жазып койсоңор. Кепкенге чейин элечи, сиздер кепкенге чейин колуңуздар кылматып. Уже бирок жыйын эксперттик заключениянын заключениясы чыгып калганбы?
10 декабрь бизде крайний срок болчу деп. чыгарып болгонсуздарбы? Бүгүнкү жыйында эч кандай тиешеси жок болуп калды. Маалымат бергенде. Биз уже өзүбүзчө маалымат беришкен экен. Комиссиянын төрагасы бул жерде жок да. Комиссиянын төрагасы менен Бишкекте отурум болуп, жанакы бизден өкүлдөр барсында ошол жерден жыйынтыгын чыгарды. Бул кишилер айтып атат, Бишкекке деле келип ошол жактан чыгарып берсеңер биз чыгарып беребиз деп атканда, мен айтып атам, жок, Бишкекке эмес, бияка келип элдин дагы арасында суроолор болушу мүмкүн. Ошолорго так ынанымды жооп алыш керек деп, анан көчөгө чыгышта эле бүгүнгө чейин жол жүрүп беришти. Сиздерге да рахмат. Ой пикириңиздерди айтыңыздар. Дагы бир сизге суроо. Ушул комиссияны түзүү боюнча буйрук менен таанышып көрдүңүз. Так, толук. Жанагы боюнча дагы. Биринчи боюнча. Буйрук окуп берсеңиз. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин 2023 жылдын сентябрдагы буйругу 01-7/47 буйругу. Бар эле окуп бере берейин. Көз карандысы эксперттерден турган ведомстволук аралык комиссияны түзүү тууралуу жөнүндө. Кыргыз Республикасы министри кабинетинин төрагасы Мариповдун 2023 жылдын 28 сентябрындагы номер 26 15637 тапшырмасын аткаруу үчүн Global Jamgır Mining Жичкинин алтын ылгоочу фабрикасынын калдыктар сактоочу жайынын дамбасынын курулушунун мыйзамдуулугун жана экология коопсуздугунун талаптарына шайкештигин аныктоо максатында буйрук кылам. Биринчи, көз карандысы эксперттерден турган ведомстволук аралык комиссия төмөндөгү курамда түзүлсүн. Акматов, Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгармыктуу өкүлүнүн биринчи орун басары, комиссиянын төрагасы. Комиссиянын мүчөлөрү: Куртунина гидротехникалык курулуштар боюнча Адис, Жумалиев, экология жаатына калктар боюнча Адис, Кыдыралиева Г, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын биомеханика жана жер кыртышынын өздөштүрүү институтунун башкы илимий кызматкери, Камчыбек М, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун лабораториясынын башчысы. Буйрук ушул негизинен. Орусча окуп эле коеюн. Дагы жыйналыштын жүрүшүнө сурооңуздар жокпу? Менде дагы суроо бар да. Саламатсыздар, бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Урматтуу Алтыбек Балбекович. Ушул комиссия түзүлөрдө азыр буйругун сурады. Ушул буйруктагы комиссиянын мүчөлөрүнө көрсөтүлгөн адамдар толук катышканбы комиссиянын курамына? Себеби иштин баардыгы киришүү бөлүгүнөн башталат. Ошол 2021 12-чи кайсыл айда чыкты? 12-чи сентябрда чыкты. Октябрда чыкты. Сентябрь. Ошол сентябрь күнү ушул жерде ушундай жыйын өтүп атканда мен сизге Жалал Абадта болчумун. Сизге WhatsApp-ыңызга SMS чыктыган билесиз. Өтүнүч берген. Комиссиянын курамы толукталмайынча ал жакка чыкпасын депчи. Мыйзамды билесиз да. Мыйзамдын талабында комиссияга көрсөтүлгөн сунушталган жарандардын курамы толук болмоюнча аттанууга болбойт болчу бир. Экинчиден комиссиянын төрагасы президенттин алдындагы өкүлчүлүк, областтагы өкүлчүлүктөн болуп атат. Ким эле аты? Акматов болуп атат. Ал да келбей атат. Бул жерде комиссиянын ал жерге аттанышы мыйзамсыз болуп калды. Анан комиссиянын мүчөлөрү жок, кандай иш жүрдү? Алардын балким ал жерде тийиштүү адистиги боюнча комиссиянын курамында мүчөлөр болушу мүмкүн да. Бере турган суроолор болушу мүмкүн. Балким акт түздүрмөк. Ал жерде эч кандай иш жүргүзүлгөн жок. Азыр мен алдынан айтып коеюн деп атам. Эксперттин жыйынтыгы корутунду жазып келдиңиздер да силер. Корутунду кандай багытта чыкты, канчалык деңгээлде туура эмес чыкты биз билбейбиз. Бирок азыр таанышабыз. Ошого мен алдынан айтып коеюн деп атам. Комиссиянын жүрүшү чу дегенде атка сол жагына минип калды да. Ошону эскертип коеюн деп атам. Азыр биз булардын корутусу менен таанышабыз. Эгер канаттандырарлык оң корутундуулугу, сол корутундуулугу эки багытта чыгат. Ошого жараша биз эл пикир калтырабыз, туурабы? Рахмат. Бул жерде эми комиссия түзүлдү, буйрукту окуңуздар. Областтын ыйгармыктуу өкүлүнүн астында райондук мамлекеттик администрация сүйлөп аткандан ошол комиссия барганда ушул курам барды. Ошол жердеги эле биздин эл сунуштаган өкүлдөрдөн барышты. Арасында балким шарттары менен болбой калгандар болушу мүмкүн, бирок жалпы курам барып келишти.
негизги ушул катышып атышкан сиздер жеринде барып көрдүңүздөр комиссиянын курамына кирген 6 киши барды барып келди. Барды барып келишти. Силер барып келиштиңиз. Бүгүн эле гидрогеолог келе албай калды. Урматтуу Алтынбек Жыгалбеков жана комиссиянын экспертизанын мүчөлөрү, экспертиза тобу. Мен сиздерге бир эмен баса белгилеп айткым келет да. Ал жерде комиссиянын курамындагы эл сунуштаган мүчөлөр толук болгон жок. Биринчиден 30 сентябрда чыккан буйрук сиздер тарабынан элге жарыя үчүн 11 сентябрда кол коюлуп атат. 12 сентябрь күнү комиссия чыгып атат. Бир күндө эч ким жетишпейт. Сиз билесиз да мыйзамды, комиссиянын курамына мүчөлөргө кеминде бир жума мурун билдирүү берилиш керек болчу. Ошол себептен комиссиянын курамы толук катыша албай калдык деп атат. Алардын да укугун эске алыш керек. Бул комиссиянын курамы азыр коркунучун уга берели. Кандай болгон учурда дагы биз башына кайта турган болсок, бул комиссия башынан ишин жүргүзүшкө туура келип калат. Анткени биз сизге өтүнүч келтиргенбиз, бизде числосу бар телефон. Бул жерге да сунуштаганбыз, телефонубузга да лично чогулуш болуп аткан учурда өтүнүч жазганбыз, телефон аркылуу кайрылуу бергенбиз. Билесиз да, сунуш өтүнүчтөр ОЗ2 электронный кат жүзүндө берилет. Ошону эске салып коеюн. Сунуштардын баары жергиликтүү мамлекеттик администрация тарабынан өзүм билетин эч качан айтылган жок. Ошол өкүлдөрдү дагы сиздер шайлаган төрагалардан, өкмөт башчылардан өз түрдө сурап катыштырганбыз. Бирок белгилүү шарттуу себептер менен ошол өкүлдөр ошол күнгө келе алгандар болду, бирок шарттуу барлар катышты да. Анан биз аларды айыл өкмөттөрдөн сураганбыз. Чындыгында өздөрү айтылды, туурабы? Баарын айттыңыздар, эмне деп жооп беришти? Алтынбек Жыгалбеков, мен айтып атам да, 11 сентябрь күнү сиз 30 сентябрда чыккан буйрукка, 30 сентябрда чыккан буйрукка 11 октябрда кол коюп атасыз. Октябрда чыкты комиссия. Биз 30 сентябрда буйрук чыгып атат. Азыр мал жөнүндө Мен караңыз, жок, сиз мындай экөөбүз эле кайма айткандай болбойлу, ар бир нерсени моюнга алып, мен мыйзамды эле сүйлөп атам. 11 сентябрда сиз билдирүү берип атасыз. Октябрда. 12 октябрда комиссия чыгып кетип атат. Мен айтып атам, комиссиянын мүчөлөрүнө жеткиликтүү маалымат жеткен эмес, бир күндө эч бир маалымат жетпейт. Ошон үчүн комиссиянын курамындагы адамдар катыша албай калды деп атам. Биз өтүнүч келтиргенбиз, комиссиянын чыгуу күнү башка күнгө жылдырып бериңиз. Комиссиянын курамындагы мүчөлөр толук катышсын деп биз өтүнүч келтиргенбиз. Ал маселе карабай туруп, көз алдында шилтеме кылып туруп сиздер чыгып кеткенсиздер. Бул мындай туура ошону айтайын. Сөз бирок андан кийин деле убакыт болду да. Эч качан тоскоол болгон жок да. Комиссиянын курамын эч ким тыйып койгон жок. Андан кийин дагы 1 ай 2 ай убакыт болду. Эч качан кызыктар тарап кайра барып көрөбүз дей турган болсо дагы эч ким тоскоолдук болгон жок да ал жердечи. Ошол эле күн менен чектелип калган жок. Активистер шарттуу боло турган болсо кайра келип кайра барабыз десе дагы барбайбыз деп эчим айткан. Кайра келсе биз эксперт топту кайра чакыртсак булар келбешти да. Бир эле жолу келген бойдон кайра келген жок. Бул маселе кырылып салымда болду. Кечилек айтылып калгандан мен байланыштым комиссиянын курамыначы. Байланышкан жапарке бишек болуп калыппы, мен келе албайм дедим. Анан биз жана кеткенде комиссиянын курамы катышпаганы биз айланыстан биз жанагы азаматты коштук. Туура тошконсуңар. Азаматты коштук. Бирок комиссиянын курамында эмес, бирок сен барып катышып тур деп ошентип кошуп калдык. Чын эле убакыт буларга тар болуп калганы чындык. Келе албай калышты. Келе албай калыштан биз ордуна коштук адамдычы. Пока сен барып тур, сиздер менен бардыңбы азаматтар? Сен эми кичине билесиң ошону кошуп койдук да. Ошондой эле. Мыйзам талабы менен бир жума мурунураак жеткенде булар келип турмакта. Туура. Эми азыр Кошумчалап кетсем, биз ошол барганда толук болбой калдык. Балам барды, Өмүрбек, Азамат менен Равшан барды. Төрага атайын сурады, эже менин өтө зарыл ишим болуп атат дедилер. Айласыз болдук да. Анан бирок ошол жерге барганда тегерде компания фабрикада жетекчиге айтты. В любое время, когда вы захотите, мы будем рады вас встретить. Тааныштырганга в любое время не откажем деген да. Если бул экспертный комиссия кеткен болсо, биздин балдар интересоваться этсе, баргысы келсе, бизге в любое время зеленый болчу деп атсак болмок. Анда эмесе мындай кылалы эми. Эксперттик топторго ар бир тармагы боюнча сөз берели. Сөздөрдү угуп, анан ошого жараша анан суроо жооп кылабыз. Азыр баягы комиссиянын башында жүрүш боюнча бир маалыматтарды айтып кеттик. Азыр бүгүнкү комиссия мисалы үчүн ошол эксперттин баягы Жаңгыр Майынк, ошол боюнча иш кылып келишти да. Ошол фирмадан өкүл барбы азыр, чакырылдыбы? Алардын кереги жок. Фирманын бизге мен чакырткан да жокмун да. Фирманы эмне себептен? Киргизиңиз бар бул жергечи бизге. Эгерде фирманын бул корутунду чыгып атат. Корутунду чыккан жок. Контурду эл менен таанышып атат. Анан азыр корутунду чыкпадыбы азыр? Корутунду алып келишти, бирок эл менен макулдашып атат дагы анан өзүң айткандай комиссиянын төрагасы отурган жок бу жактачы. Комиссиянын төрагасы отуруш керек. Ошол силер сунуштаган өкүлдөр бар.
активисттер катышкан. Ошолор менен негизде состав комиссия корутундууну чыгарып беришке айтты. Азыр сиздин маселеңиз каралып аткан болсо, сиз болмоюнча делесен уктургол мыйзам талабы ушундай да. Алып келишиңиз барбы жокпу, ошол компанияны чакырыш керек болчу бул жерге өкүлүн эч болбосо. Өкүлдөр бар да бuyakta. Өкүл барбы? Барбыз деп коебуз, өкүлдү сурап атабыз эч болбосо. Сиздер ишенимдүү өкүл атайын кат менен эмессиздер? Даярнос менен ишеним кат менен. Ошо ишеним катыңыздар барбы ошол жерде? Мисалы үчүн мындай биз мамлекеттүүлүк, мыйзамдуулук өлкөдө жашаган жарандар офистен деп айтсаң, ол башка. Кандай? Центральный офистен жок. Чакырылбады. Мисалы үчүн ким эле баягы сиздердин эмеңиздер? Ермошкин Николай Николаевич. Ошол сизге доверенность бериш керек. Мен атыман сүйлөгөнгө, мен атыман катышканга чакырылган жок. Чакырылган болсо, если өзү келе албаган болсо, онда бизге доверенность бербейт. Мен Вертексти вообще чакырткан жокмун. Себеп дегенде эмнеге чакырыш керек? Вертекс боюнча биз өзүбүзчө эл менен эксперт дагы Вертекс тараптан эмес. Вообще реальный айтып кала дегенбиз, башында ошондой дегенбиз. Анан бул жерден биз эгер буяктын сөзүн угабыз, андан кийин Вертекс компаниясын бияка чакыртып келебиз. Келип алып туруп, корутунду мындай чыкты. Азыр ошол боюнча сиздер претензиялар бар экен деп биз Вертекс компаниясына айтабыз да. Азыр бул жерден мен атайын айтып чакырткан жокмун да. Урматтуу Алтынбек Чыргалович, мен берген суроого сиз канааттандырып жооп бербедиңиз. Ишти баштай беребиз. Бирок сиз протоколго түшүрүңүз. Эмне үчүн комиссия түзүлгөн убакта дагы, уктуруу болуп аткан учурда дагы комиссиянын төрагасы да жок. Эми өкүлчүлүк дагы, акциянын өкүлчүлүгү да жок фирманын. Түшүрүп коюңуз. Кеңештин депутаты Атантай Уулжадырбек. Мен бул комиссиянын курамында да бул статусу бул правительствонун алдында болуп түзүлүп атат, өкмөттүн алдынан атайын көз карандысы экспертиза түзүлүп атат, премьер-министрдин чечими менен. Бул мекемелер аралыкта статус турат. Мекемелер аралык болгондон кийин элдеги жөнөкөй жарандардын кирип аткан составка кирип аткан биз байкоочу болуп эле кирип атабыз, бизден кирип аткандар заключение жазып бере алабы? Жазып бере албайт. Вот ошол нерселерди уточнить этип коелу дагы. Анан азыркы бизге чыгарган заключение бул акыркы чечим болуп эсептелинеби же Бишкекте отурум болуп туруп, Бишкектеги отурумда кабыл алынган чечим акыркы чечим болобу? Ошол нерсе. Комиссиянын төрагасы жок болгондон кийин мен айтып атам, Бишкектен мына биринчи күнү Мамасал Такабаев Бишкекке барганда ошол жерден кайра отуруп туруп комиссия менен ошол жерден байкоочу кеңештин курамдары да барып, ошол жерден чечим чыгарышат да. Бул азыр эл менен силерге ошо Бишкектен чыгарып койсо да болмок, чыгарып жиберишмек да. Бирок элдин ичинде канааттандырылбай калбасын. Суроолор болсо элден берсин деп туруп азыр именно келип атышат да. Мындай иш болуп атат да, азыркы жаран туура айтып атат. Биз жыйында көз карандысыз эксперт, көз карандысыз комиссия дегенбиз. Комиссиянын төрагасы бийликтин адамы болуп атат. Азыр отурган коноктор туура түшүнүңүздөр, бүт мамлекеттен айлык алып иштеген академияны алып эки адам отуруп атат. Бул көз карандысыз, бул межведомственный комиссия. А биз сиздерден жетекчилер көз карандысыз эксперт, көз карандысыз комиссияны сурабыз. Бул биринчи айтатын нерсе. Экинчи, ошо сиздер райондук жетекчилер эксперттерди чакыртып атканда азыр иштеп келишиптир. Ошол эле дамба жарактуубу, жараксызбы деген тапшырма бергенсиздер. Ошол дамбаны башка жактан биз өткөн чогусу айтканбыз, эгер 10 гектар жер болсо ошо сайдын жер 20 гектар эле береличи, чаткалдааңыздар кешип болдук, берип эле атабыз жерди. Ошол жагында тапшырма бериш керек, ушуну жылдырып кетсе болобу? Биз ашыгы менен берели жерди. А сиздер бир эле точкага базып койгонсуң, ушул жер жарайды, жарабайды деген нерсе. Башка жолун издейли да, башка жактан берели да. Азыр эми коятын, кечирип коесуз. Анан кийин азыр саат 10го чакырдык, 12де чогулуш башталып атат. Комиссиянын төрагасы жок. Анан кийин алдыда сөз кылып атасыздар, же Бишкекке барып, же бул жерге барып. Корутунду азыр биз угабыз. Мен сиздерден сураныш кыска эле. Жооп береби, бербейби, ушуну гана угалы, элдин убактысын албайлы. Бүгүн точка кое албайт экенбиз. Анан дагы бир сураныч. Корутунду ушу эл менен ушул жерге келип чыксын. Ушул жака келсин кайра эксперт. Ошон жолу түзүлүп аткан. Анан кийин негизде өзү эксперттик комиссиянын түзүлүшү
Biz göz karandısız деп талап кылганбыз. Мына азыр бардыгы эле межбиеттин үстүнө бекем уюмдардан келип атты. Комиссиянын төрагасы деле бул губернатордун замы болуп атты. Бул деген биз аны талап кылган эмеспиз. Так, анан кийин жыйынтык ушул жерге келип чыкса, азыр элдин убактысын албай, міне жыйынтык чыгардыңыздар убалы, анан кийин айтып кое турган нерсе. Ошол жанагы жергиликтүү жамааттан кошулган комиссия менен бир отурум болгон эмес да. Мен азыр угуп атам ошо комиссиянын бир өкүлүнөн. Болуптур. Комиссия толук барган жок, көрдү, отуруп бир жыйынтыкка келишпейби? Ошол эксперттер айтпайбы? Элге ушундай түшүнүк бергиле деп. Мына азыр 1-2-3 айтып атат. Бир отурумда жасалган эмес. Мына Нурдинов комиссиянын мүчөсү экен. Мен жана сүйлөштүм. Бир отурум жок эксперт комиссия менен жергиликтүү ошо курамына кирген байкоочулардын ортосунда. Булар да ой пикирин айтат болчу. Анан кийин сиздер туура эмес кылгансыздар. Независимый комиссия түзүлүш керек. Независимый эксперт келиш керек. Биз эл ошону талап кылганбыз. Анан экинчи нерсе, бир эл ошо точканы баспастан эми жетекчилик, райондун жетекчилери, областын жетекчилери өткөндө айтканбыз да, керегинче башка жерден алгылачы жерди. Эмне үчүн ал вариант иштебейсиздер деп, именно ошо точканы басып тургансыздар. Анан өткөндө айтып атасыздар, губернатор өзү кошуп арды. Гарантия беребиз деп. Биринчи тынччылык болсун. Кудай сактасын. Эгер ошол жерден бир каргаша боло турган болсо, бул сөз уяты жок. Сиздер бул жерде болбойсуздар. Чаткалыктар калабыз бул жерде. Буну туура түшүнүңүздөр. Экинчи нерсе, кийинки муундун астында, Кудайдын астында да жооп берип каласыздар. Келечекти ойлойду да, бүгүнкүнөн ойлой бербестер. Ана мен өткөн жыйында да айткам. Ким убагында ошол жерге уруксат берген? Тийиштүү адамдар жооп берсин ошолор. Ой, көр адамды апарып да сыйпаласаңар айтат. Биягы бет экен, биягы суу экен, берге болбойт дейт аерде. Сууга жакын экен дейт. Бияк каптал экен дейт. Сокурадым деле айтат бул нерсе. Кимиңиздер гарантия бересиздер? Жер түтүрөө деген бар. Стихийный бедствияга кимиңиздер гарантия бересиздер? Биринчи сурооңузга көз карандысы экендигин аныктап ошон үчүн көз карандысы частный деп айтып аткансыз, түшүнбөй калдыңыз го? Бул жеке азыр бул эже тилдак аксакал пенсия экен. Азыр Илимдер академиясында 2 адам отурасыздар. Катышпаганга Төрагаңыздар зам губернатор, мамлекеттик болуп атат булар. Каяктан независимый болот? Анда мындай да, анда мамлекетке кайрылбай туруп өзүнчө иштеш керек да, туурабы? Деген эмеспиз. Биз муну аныс делеген да угуп атам. Чаткал районунда 400 миңдей акча которуп бердик экенбиз буларга. Ошолорду берели независимийге. Ошолор иштеп берсин бизге. Жок, башында биз эми мыйзамдуу мамлекет жашагандай мыйзам менен кетишибиз керек. Сиз өзүңүз айылдык кеңештин депутаты экенсиз, туура түшүнөсүз. Ошол кезде туура айтасыз. Ошол 2019-жылы баарыбыз эле бийликти башкарып отурдук. Ошол кезде башынан кандай болгонун биз анын жагын айта албайт экенбиз. Именно ошол иш кагаздардын мыйзамдуулугун карап бергиле деп туруп чакырып атабыз да. Анан ошол кагаздарды мына бул кишилерге азыр кандай негизде алып келди, кандай жыйынтыктарды мындай оюну куш керек да азыр баштар жок да иштеген. Эми ар ким булар иштеди, 1 ай иштеди, 2 ай иштеди, анан жыйнашты алып баруу тартибин мындай жакшыраак алып барбайсызбы? Укпайбы сөздү? Уматтуу жерде иште. Мени караңыз. Туура. Жок, айтканыңыз туура, анан бирок эми атайын ойлорун иштеди. Ойлорун айталы, угалы, андан кийин суроо жооп көтөбүз да. Анан дагы бир сөз бар. Качан точка коюлмайынча дамба замара кетиш керек. Туура чечим алынбай ушул эксперттерге тиешелүү. Ооба да, биринчи угалы керек. Алтынбек Бабаевич ката Мариповдун буйругуна мыйзамдуулугун жана кооптуу же коопсуздугун ачыктоо боюнча комиссия, эксперттик комиссия түзүлсүн деп турат. Аз бул жакта экологиялык кооптуу же коопсуздугу боюнча эксперттер келиптир. Юридикалык жагын мыйзамдуу же мыйзамсыз документтер боюнча текшерген кандайдыр бир эксперттер барбы, юристтер же? Кандай эксперттердин иш кагаздары боюнча? Документтер боюнча.
Булар мамлекеттикпи же жекеби деп ошону Жок, андай эмес. Азыр тиякта буйрукта жүрөт Мариповдун буйругунда. Мыйзамдуулугун же мыйзамсыздыгын жана ошондой эле кооптуу же коопсуздугун аныктоо боюнча эксперттик комиссия түзүлдү деп атат. Бул жакта байкелерибиз бул бүт эле специалисттер экен. Экология боюнча, геология боюнча, гидротехниктер отурат. Юридикалык жагын текшере турган орган бар? Эксперттик мүчө барбы? Жок. Юристтер. Юристтер. Окуттук, жок. Бул жерде андай деп кошулган жок. Кошулган жок. Урматтуу туугандар, мени карасаңар, сиздерден суранычы. Биз азыр билбей туруп эле өзүбүз талашып атабыз. Биринчи угуп көрөлү. Ошонун жыйынтыгына карап, мына өзүңүздөрдүн биз келип, биз берген жерибиз жок. Өзүңүздөрдүн тууганыңыздар же өзүңүздүн ака-укалар бергендир. Давай ушундай кылалы, угалы дагы анан топтолуп ошолордун үстүнөн арыз жазыңыздар мына. Мурункулар берген болду. Давай азыр мына уларды биринчи укпай туруп эле баягы немеге өтүп атабыз да. Угалы анан канаттандырбай биз буга ишенбейбиз десеңер, өзүбүзчө төраганда сиздерден шайлап, комиссияны өзүңөр шайлап буларга кошуп, анан текшерсек болот. Азыр укпай атып эле биз булардын немесин билбей атып эле талаша бербейли. Биринчи жыйынтыгын угалы. Анан көрүп, ким ката кетирген ошону өзү эле билинет азыр. Эгил баягы немеге кетпейли азыр, Азыр ошол жерде мындай болуп атат да. Эме комиссиянын курамы эмне үчүн эл айтып атат? Комиссиянын курамы чу дегенде эле мыйзамсыз болуп атпайбы? Ошол себептен булар оң корутунду чыгарып келсин, терс корутунду чыгарып келсин. Биз мыйзамды талап кылып атабыз да. Себеби 400 000 акча деп атат. Биз балким бул экспертизага ишенбей калсак, башка дайындай тургансак, дагы 400 000 сом төлөп бериш керек болот. Эл айтып атат, ошол акчаны биз мыйзамдуу кадам таштап туруп, канааттандырарлык иш жүргүзгөндө деп атат да. Ошол акча менен бүтмөк деп атат. Биз кайра акчаны каяктан табабыз деп эртең шылтоо кыласыңар деп атат да. Азыр биз кандай болгон учурда дагы Алтынбек Чыргалбекович. Азыркы айтылган негиздер менен биз сотко берген учурда дагы бул комиссиянын кылган иши жокко чыгарылат. Себеби биринчи киришүү бөлүгүндө комиссиянын мүчөлөрү толук эмес. Төрагалар аныкталбаган. Комиссияны көзөмөлдөп барып келген юрист кошулган эмес. Көрдүңүзбү, мына уже эле бир 4-5 причинасы чыкты. Демек биз бул багытты көрсөтүп бере турган болсок сотко, биз сөзсүз эл утуп чыгат бул жерденчи. Ошондо тиги акчаны ким төлөп берет? Алдан көрө биз келишип туруп эле экспертиза башынан ишин жүргүзбөйбү, комиссиянын курамын толуктап туруп деген сунуштар да бар да, мисалы үчүнчү. Ошого биз азыр мындай күн тартибинин планы боюнча эмес, маалымат катары элге бир тааныштырсынчы, алдан кийин ана биз ошол жерде кадам таштайбыз. Мен ошону айтайын деп атам. Укканга мүмкүнчүлүк бербей жатсыздар да. Биринчи уккула, андан кийин ушул суроону бергиле да, башка суроону бергиле. Бирок сиздер азыр сүйлөткөнгө мүмкүнчүлүк берген жоксуздар да. Бардык корутунду эмне силер ойлогондуңар, силер милдеттүүсүңөр. Кайта арыз жазганга да милдеттүүсүңөр. Азыр биринчи угалы, жууп көрөлү, анан кийин айтасыздар. Агайлар, эжелер, биринчи сөздү анда гидротехник специалист көрөбүз, приказ боюнча эже биринчи кетет. Здравствуйте еще раз. Я приношу свои извинения, что я не разговариваю на государственном языке, поэтому я буду говорить на русском языке, а моя коллега будет переводить. Кереги барбы, кереги жокпу? Нет. Если түшүнбөсөк айтабыз. Вы поймете? Все тогда. Значит, целью проведения экспертного заключения это проверка на соответствие рабочего проекта требованиям строительной нормы и правил, действующих на территории Киргизской Республики, а также иными существующими нормативами, также действующие на Киргизской Республике. Давайте так. Может так? Дальше пойдем. Лучше говорите, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Вот. По проектированию. На экспертизу мне предоставили проект, в который входил отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенный в 2018 году, отчет гидрологических изысканий. Гидрологические изыскания – это по поверхностным стокам, водам. Этот отчет тоже выполнен с 2017 года. Общая пояснительная записка и рабочие чертежи по всем комплексам гидротехнических сооружений, которые будут существовать и функционировать на территории фабрики. В общей сложности на площадке золотоизвлекательной фабрики
будут функционировать следующие гидротехнические сооружения. Водоотводной канал с прутка на реке Мурзаш для отвода поверхностных вод в обход хвостохранилища и сбросом их в свое первоначальное русло ниже по течению за хвостохранилищем. То есть, где ущелье было, мы там ставим прудок, чтобы забрать под дамбочкой, небольшая дамба, под ней устанавливаются трубы железобетонные, по которым будет постоянно бежать вода, которая идет с ручья в обход этого хвостохранилища и сбрасываться уже ниже хвостохранилища. Следующим сооружением является само хвостохранилище, это значит сама дамба, ложе, куда будут складываться хвосты, причем хвосты будут сухие, называются они так, сухие, ну 20-25% это как практически мокрый песочек, будут они, влажный песочек, не мокрый, даже влажный песочек. И для третьим таким большим комплексом это будет подпленочный дренаж, то есть те воды, которые идут под землей, под тем прутком, который я первый раз сказала, они будут идти, все равно будут проходить, они будут пересекать наше хвостохранилище. Для того, чтобы их поймать, эти воды, будет предусмотрена каптажная камера, которая родники эти собирает. Будут проложены трубы, дренажные трубы. И это весь этот комплекс будет собирать в одном сооружении все воды. Эту воду потом будут забирать на нужды золотоперерабатывающей фабрики. То есть это будет круговорот. Они взяли и отдали. Никаких сбросов ниже, да, никаких сбросов ниже по течению, кроме ручья Мурзаш, эта вода дальше сбрасываться не будет. То есть то, что будет под хвостохранилищем, это будет идти только на золоторудную фабрику. Вот. Теперь, для того, чтобы запроектировать это сооружение, есть такое правило, как класс капитальности. От класса капитальности зависит, какие именно нужно брать расходы, на какие цифры нужно ориентироваться. Так вот, этот класс капитальности, согласно СНИПам, который действует у нас, относится к третьему классу капитальности. Всего их 4. Первый, второй, третий, четвертый. Четвертый – это менее слабый. Вот. Третий уже посерьезнее, второй серьезный, а первый очень серьезный. Так вот, это сооружение, наше хвостохранилище, относится к третьему классу капитальности. Согласно этим классам капитальности, когда проводишь расчеты, выбираются коэффициенты на сейсмику, они добавляются. Коэффициенты именно по этому классу капитальности выбираются геологические некоторые данные. Вот. Теперь, что еще? Вот это вот, причем я знаю, что, не то, что я знаю, я узнала, что вот этот маленький прудок и вот эта труба, которая, канал, который будет отходить после трубы от маленького прудка, он защищен от попадания в него осыпей и если вдруг сойдет лавина. То есть этот канал будет действовать всегда беспрепятственно. В него ничего попадать не будет. Это своего рода тоже труба, только длинная труба. И над ней ничего не будет. Все эти расходы были взяты, рассчитано это сооружение на расход по ручью, который будет проходить один раз в 100 лет. Есть такая теория вероятности, что проходит один раз в 100 лет. Вот за основу взят был этот расход. То есть сейчас, если оно идет, оно может идти, расход, который идет 95 раз в 100 лет. То есть средние и маленькие эти расходы. Там же этот расход очень большой.
Вот. По хвостохранилищу были проведены, там я проверила гидравлические расчеты, все было нормально по прутку и по каналу. Теперь хвостохранилище. Для того, чтобы запроектировать хвостохранилище, нужно знать высоту ее при проектировании, рассчитать такую ширину по низу этой дамбы, чтобы она была устойчивая. Вот. Есть такое понятие, как устойчивость земляной плотины. Это отношение высоты к ширине, чтобы оно было не более 4. В этом же случае, в этом проекте, в который я делала экспертизу, этот параметр показывает 5,2. То есть это более чем достаточно для того, чтобы эта дамба была устойчивая. Следующий расчет был, это на выдержат ли откосы, сползет она или не сползет. Я провела расчеты. При сейсмичности в 9 баллов коэффициент запаса устойчивости откоса составляет 1,1. В проекте он составляет 2,01. То есть здесь тоже проектировщики немного, может быть, перестраховались. Вот. Но это тоже очень хороший такой параметр. Теперь при проектировании хвостохранилищ вообще бытует мнение, что особенно для сухого вот этого остатка нужно ложе сделать, хватает его глиной забить, чтобы не было протекания, так скажем, по-русски. Вот. Здесь же, в этом хвостохранилище, предусмотрен метровый слой суглинка, а поверх него укладывается геомембрана с геотекстилем. То есть это такой материал, который не разлагается от солнечных ультрафиолета. Он достаточно толстый, где-то порядка 1,5 миллиметра. Он сваривается. То есть прежде чем сдать работу, нужно будет строителям сделать проверку этих стыков, чтобы они не пропускали. Это тоже, все это у нас делается в Киргизии. Вот. И только после того, как они уже убедятся, что геомембрана везде у них хорошо сварена, уложена, только тогда можно приступать к отсыпке хвостов. В России, насколько я слышала, что хвостохранилище, в общем-то, делают без геомембраны. Почему у нас здесь это делают? Потому что у нас сейсмичность. Вот эта сейсмичность, она не позволяет, даже если будет влага, эта сейсмичность не позволяет, ну, так, по крайней мере, в наших нормативных документах одним из противосейсмичных мероприятий закладывается вот именно геомембрана. Пленка или что-то в этом роде. Был произведен также расчет у проектировщиков на осадку основания. Скажу, что рыхлый грунт они вытаскивают полностью, то есть тот грунт, через который может проходить беспрепятственно вода, они его счищают полностью и доходят до основания кварцита. Это такие, ну, типа каменного или еще что-то. Это вот уже скальные, да, скальные грунты. Вот. То есть они на скальные грунты укладывают сначала дренаж, после дренажа они укладывают суглинок, и после на суглинок они укладывают геомембрану. И после этого только будет функционировать это хвостохранилище. Вот. Теперь со склонов, когда будут идти дождики, там таяние снегов или еще что-то со склон, вокруг хвостохранилища будет выполнена водоотводная траншея, которая будет перехватывать эти воды и отводить вниз по ручью.
То есть это тоже, в общем-то, никакие поверхностные воды туда не должны поступать. Даже в случае, если вдруг они туда как-то, каким-то образом попадут, ну, природа есть природа. Вот. В проекте заложено, что там будет плавающая насосная станция. Если вдруг будет слой воды, то эта насосная станция будет это все перекачивать в фабрику для оборотного водоснабжения. Ну, что еще сказать? То место очень хорошо чем? Оно овражного типа. То есть здесь есть у нас свои борта, которые они вот тоже и скальные там есть выходы, да? Вот. То есть, да, практически вот этот борт, он весь скальный. И из-за уклона нужно поставить только одну дамбу, которая будет потом сдерживать эти хвосты. Если это не овражного типа сооружения, а, скажем, вот на таком вот ровном месте, то для того, чтобы складировать эти хвосты, нужно делать эту дамбу по всему периметру. И по всему периметру нужно делать эти расчеты. Для этого нужно обязательно геологические изыскания, гидрогеологические изыскания. Вот. Если там, ну, у нас такое плато, все равно там какой-то еще, все равно, наверное, ручей тоже может быть. Но в данный момент у меня цель была посмотреть, правильно ли рассчитали, правильно ли предусмотрели все сооружения, правильно ли были взяты коэффициенты, правильно ли были взяты все нормативные документы, действующие они были или нет. Вот, по этим данным, еще, вот эта дамба хвостохранилища, она будет каменно-земляная. То есть делается плотина из местного грунта, а чтобы этот местный грунт не съехал, нижнюю часть хвостохранилища будет засыпан камнем, крупным камнем, который, это каменная призма называется. Эта каменная призма не будет давать, даже если какие-то что-то будут она не будет давать съехать этой плотине. Вот. И еще, в нашей практике, вот в Кыргызстане, нету расчета именно дамб под хвостохранилище. Все эти расчеты делались на водохранилище. То есть, как будто там вода. А вода, как вы знаете, вы, наверное, слышали, при сейсмичности она может добавить бальность. Да? Да, эффект вот этот вот. Из-за того, что у нас этого не было, все сооружения были сделаны, именно просчитаны были именно на водохранилище, а там будут лежать сухие хвосты, это только добавляет плюс в защиту вот этих вот всех мероприятий. То есть процент прочности, коэффициент защиты, устойчивости, он будет только повышаться. Данные коэффициенты, которые я вам сказала, они были чисто для водохранилища. Поэтому были там, конечно, некоторые неувязочки, которые я здесь дала рекомендации. По каптажу они, значит, сделали там каптажную камеру. И в каптажной камере они укладывают блоки непосредственно на гравий. И у меня есть опасения, что просто этот блок может передавить трубу. Поэтому я дала в своих рекомендации, как этого избежать. То есть там нужно поставить плиты, которые распределяли бы это давление, и кольца эти не продавили, не сели на трубу. Ну, а в общем, получается, что... Сейчас, накрываю.
допустимый коэффициент, я вам сказала, 1,1, а у них 2,08 оказывается. Вот. И я даю такое заключение. Разработка рабочего проекта «Золоторудное месторождение Джамгыр», хвостохранилище емкостью 1,8 миллионов метров кубических для складирования хвостов с остаточной влажностью 20-25%, выполнено согласно требованиям строительных норм и правил, а также иным существующих нормативных требований КР по проектированию гидротехнических сооружений. У меня все. Есть вопросы? Если будет правильное строительство, именно запроектированное сооружение, согласно расчетам, оно правильно запроектировано. Все, будут еще вопросы? Давайте. Конечно, будут вопросы. Давайте. У меня вопрос такой. Законом не запрещается туда, там, капитальное строительство? Нет, не запрещается. Вот я листаю кодекс о воде Крымской республики. Статья 67. Пункт 2. В зонах формирования стока за исключением случаев, предусмотренных в статье 62 настоящего кодекса, запрещается размещение хвостохранилища, свалок, кладбищ, скотомогильники и других хозяйственных объектов. Так, еще раз начало повторите. 67 статья. Зона формирования стока. Зона формирования стока. Вот зона формирования стока вот этого ручья, она находится выше этого ручья. Здесь уже идет ручей, который собрал всю воду, а за исключением та, которая еще не собирается вода, она отводится отводными каналами. Поэтому это не зона формирования стока. Нет, извините. Зона формирования стока, вот, вы говорите, вот подземные источники, да? Но они везде есть. Вы там сказали, что вот каптажное строительство, Да, вот, да. То есть, одним словом, простым языком, дренажная система вы предлагаете, да? Вот, да. Вот и булақтағы бұл зона формирования стока керек. Именно şu булақтардың үстіне, и сазақ жерлерге, и сулар ағып өткен сайлардың ішіндегі емелерде бұл уже зона формирования, судың ағындың түскен емесі керек. И именно там вот статья 2 пункт указывает, категорически запрещается не только хвостохранилище, скотомогильники тоже запрещается. Анан Кыргызстан деген байлығы деген бізде азыр су. Переводите. Там как раз имеется в виду, формируется сток, там выходы родников подземных, и по статье запрещается строительство. Для того, чтобы не попадали эти в стоки, я еще раз говорю, здесь будет геомембрана, которая не выйдут наверх. И потом вы сейчас делаете, опять же, по воде, да? По воде, в кодексе, по воде вы пишете. Зона формирования стока, она наверху, она выше. Как это? Родники же, это же есть зона формирования стока? Нет, не обязательно. Не обязательно. Сток, есть сток поверхностный, а есть сток подземный. Здесь вам сказали, здесь сказано именно подземный сток. Нет. В общей сложности. В общей сложности, вот я вам говорю, что сток поверхностный, который будет угрожать нам, может угрожать нам, он находится выше этого хвостохранилища. Вот, извините, вот по Саю Мурзаш, там, естественно, сток же был. Естественно, сток, да? Да, мы его отвели. Вот. Поскольку мне сказали, наружный сток, водоотводным каналом уходит в другую, да? Да, да. Ну, извините, вот наружный это всего 25%, да? Воды. Не всегда. А естественный не сток всегда. остается. Не всегда. Это все зависит от гидрогеологического отчета, все зависит от грунтов, какие там они есть. Если там это скальные грунты,
то больший сток будет идти по поверхностному, нежели чем подземный. Он там будет выклиниваться, но не такой большой. Спокон веков естественный русло находится в сае. Мы, между прочим... Естественно, вот остается подземный невидимый часть. Мы его будем так собирать. Остается. Мы его будем собирать. И плюс родниковая вода тоже есть. И там тоже этот, вот как раз для сбора родников. Вот это и есть зона формирования стака. В таком случае, там еще нужно смотреть, какой класс капитальности. Если это первый класс капитальности, посмотрите внимательно. Можете дать запрос дайте запрос и это... Журналисты столкуют, мы попросим у вас. Хорошо, Вы дайте запрос, понимаете, мы по-другому понимаем закон. Да. Дайте запрос, и они скажут, можно там проводить или нет. Мое заключение было только направлено на то, что проверить, правильно ли запроектировано, правильно ли выбраны коэффициенты и правильно ли это все вычерчено и все это сделано. Эти вот правовые вопросы, пожалуйста, это уже не мой вопрос. Подавайте вопрос, вам дадут ответ, и вы уже будете знать, можно там делать или нельзя. Ну, поскольку вы специалист по водным... В мои обязанности это не входило. Сұраулар бар бұл дағы? Сұраулар жоқ болса. В плане экологии. То есть то, что сейчас Татьяна Васильевна сказала, это у меня тоже все описано. То, что касаемо экологической безопасности этого хвостохранилища, как уже ранее было сказано, согласно проекта, который был подан на изучение, это раздел охраны окружающей среды, разработанный проектировщиками, которые ранее работали на этом объекте. И согласно СНИПу, еще 1985 года, в хвостохранилище укладываются противофильтрационные геомембраны, которые не дадут протечь в той же самой воде, не попасть в грунтовые воды, как воде говорит, в родники, чтобы она не попала, чтобы дальше она не ушла в реку, не попала к вам сюда. Для этого, согласно проекта, будут укладываться геомембрана. То есть это лучшая геомембрана на сегодня, по-моему, шведского или швейцарского производства. Вот. То есть, что еще хотелось бы сказать в плане экологической безопасности. Согласно, опять же, этого проекта, на предприятии Global Mining Джангир, они не будут использовать цианиды для выщелачивания золота. То есть будут применяться уже более-менее щадящие ферроцианиды, которые относятся к классу ниже опасности, нежели сами цианиды. То есть те же самые ферроцианиды, они разлагаются уже так же, как и цианиды. Они разлагаются на воздухе, то есть ультрафиолет, воздух и то, что будет использоваться как оборотная вода, ферроцианиды, они уже обезврежены, будут обезвреживаться, будет проходить детоксикация. Вот. То есть то, что было нами сделано, мы, когда первый раз сюда приехали, был визуальный осмотр объекта. Мы съездили наверх, посмотрели это хвостохранилище, как оно сделало. Вот здесь вот перед вами сидят все специалисты, которые могут дать свое заключение. Потом нам были даны документы для изучения, которые мы порядка где-то месяц, наверное, изучали и смотрели, да, это все. И нами сделаны были выводы. Также мы даем свои рекомендации этой компании, которые они должны будут соблюдать. Сейчас Татьяна Васильевна тоже сказала о своих рекомендациях.
Мной также даны будут рекомендации, которые они должны будут соблюдать. То есть это в плане экологии, чтобы все отходы, которые будут собираться у них, они должны собираться на отдельных площадках. То есть должна быть отдельная площадка для сбора ТБО, должна быть отдельная площадка для сбора промышленных отходов. Также должна быть, то есть, ну как, септик, да, сказать, это по-простому, да, то есть он должен, там будут собираться эти сточные воды, которые должна будет вывозить компания. То есть вот так вот. Риск бар ма, жоқ бұл? Нет, согласно тех документов, которые мы изучали, там все будет, даже то, что применять будут они уже новейшие реагент, ферроцианид, это уже говорит о том, что они, ну, как вот, будут следить, да, за экологией. Например, на других объектах, тот же самый Пумтор и остальные компании, они используют цианид. Более сильный, да, реагент, чем ферроцианид. На крымском понимаете, да? Понимаю, но если лавина жүріп кете тұрған болса, да? Я за лавину не отвечаю. Нет, по до конца отырсаңыз. Если лавина жүріп кетіп, деген алып кетсе, да, суға қосылса, да, ал суға, ошонда қандай зияндылығы болады ма? Жоқ, ферроцианиды растворяются 50 миллиграмм на литр, там от этих реагентов, уже когда они будут поступать в хвостохранилище, уже почти ничего не остается. Это новейший реагент, который на сегодня есть, да? Он, ну, если честно, вот, ну, как вот так по-простому сказать, он очень хороший. Он выщелачивает, как цианид золота, да? Но он безвреден, не так вреден. Растворяется, то есть солнце попадает, он растворяется. Это вот ультрафиолет, вода и воздух. Он растворяется, почти ничего не остается. Да, сұраулар болса. Нурлан Бакенин айтканы, Татьяна Васильевна айткандай эле дейт, жердин алдындагы сууларды коргоо үчүн биринчи булар геомембрана төшөйт дейт. Новейший шведский геомембрана. Геомембрана деген жөнөкөй тил менен бул просто пленка, аябай толстый болгон пленка, ал просто жердин астына отходдорду өткөрүш. Экинчи, Нурлан Байке, бул компания цианид колдонбойт экен, проектисинде жазылган боюнча дейт. Ал цианиддин ордуна ферроцианид колдонот экен. Ферроцианид деген бул күндүн ультрафиолет лучу менен абада өзү растворяция этет дейт. То есть ошол жака ферроцианид зыян боюнча куюлган боюнча сакталбайт. Ал определенный убакыттын ичинде уулук заты жок болуп кетет дейт. Цианид эмнеге колдонот билесиздер да барыңыздар эле. Просто чтобы алтындын извлечениясы көбүрөөк болсун. Потому что компания дагы проигрывать этпесин деп. А ферроцианиддин просто алтындын извлечениясы азыраак болот, зато жаратылышка зыяны азыраак дейт. Ошон үчүн эле карап чыктык. Вы в данное время говорите, да, основываясь на документы компании Джанго, которые они нам предоставили. Которые они предоставили. Да. Вы поверили, да, на эти документы? Или сами должны были какие-то мероприятия провести? Да, какие должны были мероприятия провести? То есть на сегодня идет только строительство этого объекта. Выщелачивание еще не начато. То есть сам рудник еще не работает. Идет только строительство хвостохранилища. Сама работа еще не начата. Да, это понятно. Ну, вы же должны были там какие-то мероприятия провести. Насколько это, то, что они говорят, насколько это правильно или... Какие мероприятия мы должны были провести? Там проверить то, что они если еще рудник не работает, как мы можем их проверить? То есть идет пока что строительство этого объекта. Нам было поручено провести исследование
плане законности строительства и экологической безопасности. То есть законность тех документов, которые у них есть, мы не можем, мы не юристы. В плане экологической безопасности мы сделали свое заключение. Тағы сұраулар бар ма? Жоқ, кейінгі ұяда біледі. Осыған ішке түскеннен кейін қанша уақытта қаншасында жоғалтып жүр, толық зиян. Он растворяется почти мгновенно. То есть, попадая в воду, попадая в этот ультрафиолет, он растворяется сразу. Ериген немесе зиян болбой бу? Обезвреживается. Ал деген ерип жоқ болып кете атпай, бұл ауаға аралашқандан кейін ошол жем алған адамға зиян бербейт. Анда кылса кайынша неме керек? Потому что оно положено по проекту. Закон требует. Анда кейінгі кімге береміз? Сізге? Мен биринчи бул жакта байкелер суроо берип кетишти, академия науктан кишилерди алымтыр, булар независимый деген өзүнүн статусуна жооп бербей калды дегендей. Агайлар, эжелер, мен биринчи айтып кетейин деп атам, что биз бул жерде өзүбүздүн окуп чыгып документтерди оюбузду эле айткан жокпуз. Биз бул жерде окуп чыгып, ошол проектти эсептер менен текшерип чыктык. Биз бул жерде өзүбүз берген корутундунун ар бир тамгасына өзүбүз жооп беребиз. Биринчи очередь. Могу жерде эмне деп жазылса, ошого биз кол коюлат. И ошолорго биринчи очередь биз өзүбүз жооп беребиз. То есть өзүбүздүн эсептерибизди кийин бирдеке боло турган болсо, биринчи очередь бизден спрос. Поэтому биз бул жерде оюбуздан келген эле бир нерселерди жазып чыгарган жокпуз. Биякта оңбу, терспи деген заключениялар болду деген айтайын элем. Анан эмне үчүн академия науктан болду, потому что башка может быть специалисттер жок. И мен мисалы өзүм айтып кете турган болсом, өзүм корутунду чыгарып атканда, мисалы өкмөт тарабынан мага эч кандай давление жок. Чтобы сиздердин көңүлүңүздөр тынч болсун дегендей. Экинчиден, Татьяна Васильевна айтып кеткендей, бизге документтерди баары берилди, проект өзүбүз келип лично көзүбүз менен көрүп кеттик, ошолор кандай строительство жүрүп атканын. Ошол документтердин натыйжасында документте буларда полностью санап чыгышкан, устойчивости полностью санап чыгышкан, ошолорду мен өзүмдүн программа менен мындай эл аралык ГОСТор бар, СНИПтер бар, ошолор менен текшерип чыктык. И текшерген боюнча мисалы бизде хвостохранилище мындай чашка сыяктуу жатып атпайбы? Ошол жерлерде ушул региондо кандайдыр бир көчкү коркунучу барбы деген менин чисто өзүмдүн направлением боюнча бул компания деген ошол жерди биринчи изилдеш үчүн, геофизический карап чыгыш үчүн инженерно-геологический изыскание кылышкан. Булар ал жерде скважиналар бурут этишкен, алардан пробаны алып лабораторияда анализдерин чыгарган. Эмне дегенде, потому что биз ал жерде жаткан породалардын кыргызча тоотектеринин касиеттерин билмейин, ал жерге биз болобу болбойбу алдын ала айта албайбыз. Биринчи негизин, основаниясын биз билип алыш керекпиз. Скважина бурут этишкен таблицалар бар полностью. Мен өзүм именно ошол свойстволор боюнча заниматься этем көп жылдан бери. Ошолордун натыйжасында мен ушул эки жаткан жантайды, орусча айтканда склондорду санап чыктым. Ошол жерде кандайдыр бир көчкү коркунучу барбы же жокпу кийинкиде. Бирок негизи эле караганда ошол районда көчкү коркунучу жок экен. Анткени көчкү коркунучу негизинен четвертичное отложение деп коет геологияда. Көбүнчө үстүңкү катмары топурак сыяктуу болгон тоолордо пайда болот. Именно жамгыр тандап алган местада болсо көбүнчө орусча айтканда скальный породалар. Скальный деген бул ар бир минералдардын өз ара мындай катуу бекитилгендиги. Породалар өзүнчө скальный, полускальный, андан рыхлый болуп бөлүнөт. То есть аякта туруктуу породалар жатат. Тоолор дагы ал туруктуу породалар болгондуктан ал жерде көбүнчө эле может быть камнепад болушу мүмкүн же осуптар эле болушу мүмкүн. Көчкү коркунучу жок. Бирок проектте компания жазыптыр, что мелкий осуптар болуп турат. То есть жамгыр жааганда үстүнөн майдаланып калган таштар түшүшү мүмкүн. Но бул өтө чоң коркунуч келтирбейт. Ошолорду санап чыккан боюнча оң капталы, сол капталын өзүңүздөр эле билсеңиздер керек. Проектке салынган параметрлер бизде санаганда мисалы көчкүгө эмне керек? Ошол жаткан бурч керек, кандай бурчта жатат, канчалык бийиктик жатат, канчалык ошо породалардын тыгыздыгы керек, свойствосы.
Ошолор менен санап чыксак, оң капталы дагы, сол капталы дагы проектте устойчив, туруктуу деп берилген. Мен расчеттор менен санаганда дагы полностью туруктуу, даже чоң запас менен туруктуу ал жерде. Потому что ошол жерде жаткан породалар туруктуу. Ал жерде көчкү коркунучу жок. Андан кийин менин ошо санагандарым боюнча 2 капталы тең туруктуу болуп чыкты, причем с большим запасом, орусча айтканда. И мен өзүмдүн заключениемде мынтип айтып атам, что мен инженерно-геологический документтерди окугандыгыман, өзүмдүн расчеттарымдын анализин жыйынтыгында заключениемде бул 2 капталы жантайлары туруктуу. Жана Жаңгыр Global Mining тандап алган место эң ыңгайлуу хвостохранилище. Эмне дегенде мен түшүндүрүп берейин сиздерге өзүмдүн курутумду. Эмнеге ыңгайлуу? Потому что ушул кургак отходдорду сактап атканда эң биринчи кандай месталарга көбүнчө предпочтение берилет, чтобы мондай чашка болуш үчүн. Потому что чаша болуп турган жерлерде 2 капталы өздөрүн кармап турат. Татьяна Васильевна айтып кетти. А если бизде деген жайык жер боло турган болсо, жайык жерге биз отходду төгүп баштай турган болсок, тегерегине полностью дамба куруп чыгыш керекпиз. А дамба деген как адамдар кургандыктан анын устойчивости коркунучтуураак. Ал отход көбөйгөн сайын дамбаны еще наращивать этиш керек. То есть бул точка зрениядан туура место табылган. Экинчиден, хвостохранилище местосын тандап атканда эмнеге аябай чоң маани бериш керек? Бул астында жаткан, основаниясы жаткан породалар, тоотектерине. Желательно, чтобы породалар кум, шагыл, галичник болбош керек, көбүнчө скальный туруктуу породалар болуш керек. Татьяна Васильевна айтып кеткендей, ал жерде кварциттер жатат экен. Правда, сильно трещиноватый деп жазышыптыр, аябай көп жаракка кеткен. Ошол жаракалардан бир суулар кирбеш үчүн компаниянын проектисинде үстүнө 1 метр суу глинокты аябай ныктап туруп, тегиздеп туруп, уплотнить этип туруп, анын үстүнө коюлат геомембрана. То есть астындагы породалар абсолютно устойчивый. Но мен бирок санап чыкканда проектте ушул регион сейсмоопасный деп берилиптир. Анан шкала Рихтера боюнча мен максимальный 9 балл менен эсептеп көрсөм, эки жери 9 балл землетрясение вдруг болуп кетсе жер титирөө, причем землетрясение очагы именно хвостохранилище боло турган болсо, ошондо гана эки местасы бар экен неустойчивый, туруктуу эмес. 9 балл жер титиреп кетсе, именно ошол жерден, ошол жер түшүп кетиши мүмкүн экен. Ошого мен карата рекомендация жаздым, ошону избежать этиш үчүн, чтобы ошол болбош үчүн. Компания ошол откосторду либо укреплять этиш керек, то есть анкерлерди сайып сетка карматып койсо болот, же болбосо ошол жерди лучше экскаватор менен алып 2 градуска 27 деп жаздым, 27 градуска чейин жантай кылыш керек. Эгер 9 балл болуп кете турган болсо. Андан сырткары рекомендация бердим, чтобы компания постоянный мониторинг кылып турсун, программа менен. Ошол жерге датчиктерди сайып, мониторинг жүргүзүп турсун. Ал датчиктер жерде кандайдыр бир кыймыл же деформация болгондо эле сразу засекать этишет. Ошондо вдруг ушул жер титирөө болуп кала турган болсо, аябай чоң балда. Ошону алдын ала алып алганга. А так на самом деле ал жерде коркунуч эчтеке жок. Мен сиздерге азыр угуп отурган боюнча цианиттер. Бул отход деген мусор эмес да. Бул отход деген сиздердин эле Жаңгыр месторождениеден чыгып аткан породалардын полностью алынбай калган эле нерселери. Жаңгырда мисалы 100% алтын эле чыкпайт, алтындан сырткары күмүш, жез, калай чыгат. Ошолордун баардыгын фабрика баарын ала албайт. Ошонун баарын эле просто хвостко төгөт. То есть ал жерде техногенный месторождение, кийин аны переработка кылса болот. Ал жер мусор эмес. Ал жерде деген мисалы канча аз месторождение хвостохранилище переработка кылып баштады. Өзүңүздөр эле билсеңиздер керек. Мурда ташталып кеткен эмелерди. То есть отход деген это не мусор, это просто ал жакта канчада процент алтын да калат. И еще канча процент башка попутный металлдар калат. Ал мусор эмес дегенди эле айтайын дегем. Проектте кайра иштелет деп көрсөтүптүр ошол. Эмне? Жок, аны биздин өкмөт чечет. Аны Жаңгыр Global Mining чече албайт. Аны булар кийин бүтүп, мисалы 30-40-50 жылдан кийин өкмөт уруксат берсе гана переработка болот да. Өкмөт уруксат бермеген болбойт. Мен просто сиздер жеткирейин дегеним, ал мусор, отход эмес, ал просто ошол жактан мисалы биз 1 килограмм алтын алсак жердин астынан, 1 килограмм полностью ала албайбыз эч кандай реагент менен. 92%, калган 8% хвостохранилищеге кетет. Ал жакта ошол эле металлдар эле жатат, айыр мусор эмес. Ошол реагент бөлүп алыш үчүн, толук бөлүп алыш үчүн сианит колдонуп атпайбы? Сианиттен ашкан эме дүнө жүзүндө жок. Мисалы сианит 98% извлечение берет да, дүнө жүзүндө сианит колдонот. Сианит колдонбойт дейсиз. Ну,
сианидти өзү специалист айтты, мен ал жагын караган жокмун, эмне реагенттерди колдонот, чтобы обогащать үчүн ферроцианид колдонот экен дейт. Ал жагына менин жок. Siz лавинчик эмес экенсиз, бирок эме категорически сиз гарантия берип айтып койдуңуз, ал жерге деген көчкү түшпөйт дейт. Көчкү түшпөйт. Андай айткан жок. Жок, ушуну айттым. Көчкү жок деп айттым. Кар көчкү эмес. Жок, жер көчкү. Жер көчпөйт. Кардын специалисти бар. Кардын специалисти. Жер көчкү. Жер көчкү. Эми ал жерде бизде баягы видеолор бар да. Сиз айтып атасыз го, Сайдов бул эже айтып атат. Булак үстү жакта деп, труба менен алып өткөн деп атат. Биз аларды көрбөдүк, бирок ал жерде. Видео боюнча караганда тиги булак 11 булак бар да ал жердечи. Анан булакка келип трубаны салып койсо эле булак бир труба бар экен деп трубанын ичине кире бербейт да булакчы. Булакчы 1 жылда 3-4 жерден которуп кетиши мүмкүн да. Аны ким жоопкерчилигин алды? Жакшы суроо бердиңиз. Негизи аспасан жооп берип койгон. Жакшы суроо бердиңиз. 11 булак бар. 11 булак алар катар эмес. Акт түздүңүздөрбү ошол жерге? Сиз да баргансызбы? Биз барып келдик. Барганда ошол булактын жайгашышы боюнча акт түздүңүздөрбү? Канча бийиктикте, дамбадан канча метр капталында же ордунда деген сыяктуу. Мына бул байка айтып атат, ордунда саздап. Демек 11 булак чыккан жердин алды сөзсүз мындуулук болуп турабы байке? Сиз булар боюнча акты жүргүзгөн жоксуздар. Сиздер ооз экле айтып атасыздар. Азыр сиздин деле корутундуңуз, сиздики деле мына менде турат. Мурунку заключениеден эч айырмасы жок болуп атат да. Бир аз айырмасы болуп атат. Сиз выступать этпей биринчи суроо берип туруңузчу. Эгерчи сиздер даже международный эксперттерди чакырсаңыздар деле чойгон акча төлөп, ушундай эле заключение чыгат. Биринчи сурооңузга эмне үчүн мисалы труба коюп койсо эле суу ошого кетери. Даже туннель курганда делечи дренажный отвод кылат. Это везде практикуется. Мен өзүм подземный разработчикмин, горный. Подземкага киргенде деле жердин астында миллион суу бар, чынбы? А выработкалар давно эле каптап кетпейт беле аларды. Выработкалардын баарына отвод кылат. Ал бул это все рассчитывается труба менен. Туннель курабы, подземная разработка месторождения. Сиз айтып аткан труба, бул эже айткандай те башындагы булактан эң чоң огунан, негизги огунан кетип атат трубачы, үстү жактан кетип атат. Ал это делается, это мировая практика. Ал жерде 2 булак турат. Калган булактар боковой турат. Аларды ошол трубага апарып куюп турат. Я поняла. Вы говорите, что выходит не один, там 11 выходов. 11 выходов. Но вот смотрите, здесь что запроектировано? Чаша водохранилища. Под чашей не одна труба будет идти, которая это. Под чашей будут идти вот такие трубы, вот такие дренажные трубы по всей чаше водохранилища. Дренажные трубы. Даже из-за того, что у нас скальное основание, да, они туда, ну, можно считать, что это как водоупор. Вот. И вода не дурочка, она будет искать там, где ей легче уйти. Если у нас по всей чаше водохранилища разложены вот эти трубы, которые собирают все в одну трубу и все собирают в одно сооружение, то есть под чашей водохранилища практически не должно оставаться. И я думаю, что оно будет работать, согласно расчетам, она хорошо будет работать, эта дренажность. Тем более, труба дегендечи, трубаны түшүнүп албаңдар, аны сыртынан бетондолор. Мен суу специалисти эмесмин, сразу айтып коеюн. Жок, азыр бул жерде айтып атпайбы, азырчы трубалар кышкалат деп атат. Анын баарын бириктирип келип бир трубага түшүрүп. Сиз барып туруп ичинен азыр ушу турушта суу алып атканын көрдүңүзбү? Биз барып көрүп келдик, ал жака полностью шахта. Жок, кышында курсаш почти жок болуп калып турбайбы? Кышында суу азайып калат экен. Трубанын объемы нече? Кургандан бери анын ичинде суу кирген эмес. Диаметр там идет 300-ка. 300-ка. Та, которая... 30-лук болот ошондо. Да. 30-лук болот. Да. 300-лук болот. Да. 300-лук тарда бизде деген суу тоңкулат да трубага түшкөндө. Нас повезли в осенне-зимний период, и там сейчас ручьев нету. Да, в данный момент, если бы были, в настоящий момент, если бы были выходы ручьев, были бы наледи. Мы, когда приезжали, этих наледей я не замечала. Значит, получается, что ручьи в основном идут те, которые от таяния снега, от дождя проходят через галечник, упираются вот в эти скальные основания, и им никуда не остается делать, как вот выходить. Но это, раз у нас в это время нету, чем отличаются вот эти ручьи, постоянно действующие от временных? Постоянно действующие, это вот эти родники бьют всегда. А временно действующие только когда идет инфильтрация. Эми бул жерде азыр урматтуу аким мындай болуп атат да. Бул эженин айтканы боюнча деле
бир жагынан туура. Доказа болуп койгойлу кандай дейсиз? Анан биз азыр бул эженин немесинде урматтуу аке мындай болуп атат да. Биз кандай болгон учурда дагы булардын жыйынтыгы болобу, бирөөнүн ою болобу, фактически жеринде көрөбүзбү, бирок мыйзам менен карайбыз да. Бул аке айткандай экологиянын экспертиза мыйзамы боюнча так жазылып турат. Эгер ал жерде бирден ашык булак болсо, ал жерге сиз өзүңүздүн чистый заключенияңыз барбы сиздики? Дамба курууга мүмкүн эмес да. Жок, биз мыйзам боюнча сүйлөйбүз да. Жок, сиз өзүңүз все, эч кимдин заключениясы туура эмес, только сиздики туурабы? Жок, мен эч кимдин заключениясы туура эмес деген жокмун Биз сизге. сол заключение. Азыр мен айтып атам, сиз бир жагынан алганда туура сиздердики баягы трубаны көмүп, мага сиңип дегендейчи, бирок мыйзамда айтып атат, баары коркунучтуу да. Ал бир жерде жер отуруп туруп эле трубаларды бекитип калса, суу кирбей калышы мүмкүн. Булак деген ушундай. Это везде так делается. Ошондой учурда эже караңыз, ошондой учурда мыйзамды жазып коюп атат. Бирден ашык булак болсо, дамба андай тосмо курууга, суу сактаганга мүмкүн эмес да. А биз мыйзам менен карайбыз да. Демек сиздердики мыйзамга карама каршы келип атат. Бул канааттандырырлык эмес болот да. Анда сизчи, сизге кайра сурай берейинчи. Жаңгыр месторождениясында анда жакшы билсеңиздер керек, жер астында иштеп атат, подземка. Жердин үстүнө караганда жердин астында канча суу бар? Ошону кантип анда кургактыгын сактап атат, выработканы? Ошону айтыңызчы. Ушул айтканыңыз боюнча айтып коеюн. Бизде погрузчик фирмалар погрузчик менен алдын тоскон башта. Булактын бетин жапкан да. Булам жауып булакты ылдый жактан сүрөбүз деген ой болгон буларчы. Дамба курган жерден ылдыйна өткөзө беребиз деген ой болгон. Бирок булак бул эже айтканда ага көнгөн жок. Булакчы. Ал эмне кылды? Алар төккөн аткотту жеген жок булак. Булак тоонун өзүнүн кыртышын жеп оюп агып кетти. Мына дария булган туурабы? Дария бир айда 3-4 жол булганып атат туурабы? Алар тоскон сайын алардын тоскон төккөн атыбалын жеген жок. Тоону жеп кетип атат. А сиз айтып атасыз, тоонун кыртышы жооп берерлик деп атасыз да? Жок, сууга эмес, көчкүгө. Көчкүгө. А суу боюнча? Извините, можно я попрошу вот все, что касается да, родников или еще что-нибудь, если можно, на русском языке, чтобы я, как специалист, тоже могла понять, в чем ваша проблема. Эми биз түшүнгөн менен бул жердечи элге жооп бергенден кийин сиз сүйлөңүз, бул элге баардыгы тегиз түшүнсүн. Кыргызча өтсүн баардыгы. Эл сиздерге орусча кайрылган эмес. Сиздерге кыргызча кайрылган. Мыйзамга кыргызча жазылды арыз. Кыргызча жооп болсун. Правильно? Да. И мы можем на русском говорить, на киргизском говорить. Да, это давайте по существу. Вы можете также атыста был Атысты даярашайын калды. Вы, если кто может перевести, чтобы я уже... Нет, вы можете также это уже понять. Странный специалист. Да, эксперт. Ар бир кишинин сүйлөп аткан сөзүн токтотпогондо болбойт да ошентип. Ал киши сүйлөсүн. Жакшы аягына чейин укула. Биринчиден Гүлзат коллегабызга рахмат. Аябай жакшы түшүндүрөт экен. Экинчисинде өзүбүз даярдап берип, айтып берип жөнөтөбүз, өзүбүз биздин атыбыздан жооп берет. Бул эми туугандар, мен жер түрөө боюнча институт сейсмология институту. Биздик адистик жер могу жер түрөө кубулуштары менен да. Извините, еще раз можно аты жөнүңүздү? Камчыбеков Рысменде. Табигый кубулуштар боюнча байланышат да биздин жумушубуз. Анан могу жер кыртышы, анан ылдый жагы бизге караштуу. Анан күрөк алып барып каза баштагандан баштап бул строительде жооп берет, курулушчулар. Жер кыртышы боюнча сиздерди айтып аткан дамба именно локально карашыбыз керек да. Ошо жердин жер кыртышы жер түрөө болгондо кандай эффект берет? Ошого биз жооп беришибиз керек. Дамбанын именно ошол жерде эч кандай илимий изилдөө иштери болбоптур. Именно дамба курган жерге. Ошондуктан азыр биз тараптан эч кандай заключение жок. Биз ошондуктан сунуштайбыз. Аны ким чечет, сиздер чечесиздерби же жана компания чечеби ким билет. Бизге кайрылуу жасасаңыздар, келип илимий изилдөө иштери жүргүзүп, анан тыянак чыгарып беребиз, заключение беребиз. Азырынча компания Заключение чыкпаптыр деп атасыз. Кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп койдум. Ошол жерге заключение жок экен деп атасыз. Биз тараптан. Бизде данный жок экен. Биз карап бар, бизде бар. Жок, предварительный общий неме бар да. Карта бар. Картада 9 балдын ичинде бүт республикасынын картасы бар да. А биздин лаборатория
сейсмическое микрорайонирование деп коет. Мисалы үчүн могу ушул жерге үй куруш керек десе, именно ошол стройплощадкага заключение беришибиз керек. Же бул жака метр, тетияка 10 метр эмес, именно ошол жерге. Ошол местоположение боюнча бизде данный жок экен. Ошондуктан биз сунуштайбыз, компания болобу, же жергиликтүү бийлик ким чечет аны билбейбиз. Бизге кайрылсаңыздар, биз заключение чыгарып беребиз. Анан плюс еще биздин детальный сейсмическое районирование деп коет, 300 километрди радиус чогуу чыгарып беребиз. Ошондо жердин титиреп кетиш боюнча, жер титирегенде ошол туруктуу жол бербейбиз. Дамба турган жер өзүн кандай көрсөтөт? Канча балга? Бальность беребиз да. Мүмкүн ал жер 9 балдар, мүмкүн 10 балдар. 9 балдан жогору да 10 бал деген жок да. 9 балдан жогору же 8 балдар. Аланы прибор көрсөтөт. Алдын ала эч ким эчтеке айта албайт. Бирок азыр сиздер тараптан аныкталбап тур. Азыр дамбанын турган жеринде биздин лабораториядан, мен иштеген лабораторияда данный жок. Негизги общий карта боюнча 9 балдын ичинде турат. 9 бал деп эсептейт. 9 бал уже аварийный, ал уже тегизделип калат. 9 балда. Жок, карта. Строительдер үчүн. Сизге бир суроо берсем болобу? Эми синип боюнча сиздерден ошол заключение алыш керек да? Алыш керек. Жок, проект бар. Хостохранится бул эми өзгөчө проект да. Ошон үчүн да синиптин калам бар да. Жок, мындай. Институт сейсмологии диктовать эткен институт эмес, илимий изилдөө. Бул бизге өз алдынча келип сураныш керек. Биз бирөөнү барып текшербейбиз. Жок, сиздерди диктовать этти деген жок. Жок, ошондой. Эми баягы курулуш боюнча, баягы санитардык норма эмелер боюнча, положение боюнча именно баягы коркунучтуу аймактарга кирген, баягы курулушка кирген. Аны гостройдон сурайсыз. Биз эме гостройдун закондорун билбей эткенбиз. Биз өзүбүздүн тармакты карайбыз да. Гострой, кайрылсаңыздар ошол жактан жооп беришет. Элге ачыгыраак болуп калыш үчүн да. Сиздердин организацияңыздар частныйбы же мамлекеттикпи? Мамлекеттик илимдер академиясы. Улуттук илимдер академиясынын алдындагы жер титирөөлөрдү аныктоочу организация. Анан бул жерде мындай түшүнүк, сиздер да мисалы бир объектини куруп аткан учурда сиздерден разрешительный документтерди алыш обязательно или не обязательно? Вот ошол нерсени уточнять этип коюш. Азыр бул жактан суроо берген маңызы эле ошол болуш керек, Жапар байке. Окшош эле суроо. Аны ошо гострой сиздин практикаңызда бар да, до этого сиздерден келип разрешение алып буга чейинки хостохранчаларды курчу эле же разрешениени албай эле куруп беришчү? Мен ушу иштеп аткан мисалы үчүн 10 жылдын ичинде бүт бартыгы көп учурлар болду. Иштеп аткан учурда деле уже иш жүрүшүп аткан, ушул сиз айтып аткан хостохранилище дамба боюнча көп чоң компаниялар атын айтып биз айта албайбыз. Келип иштеп аткан учурунда деле кийин деле алган учурлар бар бүгүнкү күндө. Ал мыйзамдуу деп ойлойсузбу ошону? Ооба. Иштеп атып, ишти башкарып туруп алсак мыйзамдуу болот. Ооба. Эмне үчүн дегенде, неме алгандан кийин, бизден карта алгандан кийин бул строительдерге өтөт. Эгер кооптуу болуп калсачы? Ошо строитель айтып атпаймынбы? Строительдерге өтөт. Строительдер өзгөртүүлөрдү киргизет проектке. Ошонун негизинде анан кийин кошумча усиление болот. Жок, мыйзам талап эткен такталыш керек, бардыгы. Анан кийин курулуш. Аны билбейт экенмин, аны гостройдон сурайсыздар. Боюнча иштен өрөөн кандай зонага кирет? 9 бал. Мен билгенден подземный раздолдор бар, жерде высотный здание чоң курулуштан курууга болбойт дешиле да. Эгер карта менен карасаңыздар, Кыргыз Республикасынын боюнча карта. Жок, иштин өрөөн боюнча. Сиздин өрөөн боюнча ошо 9 бал райондун ичинде жайгашкансыздар. 9 бал. Можно я еще скажу? Дело в том, что в практике гидротехники, когда мы применяем все коэффициенты на устойчивость, на все, у нас есть 9 баллов. Здесь все просчитано на 9. Коэффициента более 9 баллов в гидротехнике на вот этих коэффициентов, к сожалению, у нас нет.
Хорошо, bir жол айттым. Озан көз андан айттым. Düşüş gerek tartışın. Bozulmuş gerek. Бияқ туғайлы. Все. Айтар эме. Ушул чаткандагы фирмалар боюнча 4 жыл, почти 5 жыл кетип атат. Независимый баягы иликтөөлөр жүргүзүп алышып, ошо өзүм чаткалып койгом. Чыгарбай калдым да. Вертекс Кодтун бардык өкүлдөрү жакшы тааныйт. Булардын долбоорлорунан эч бир кемчилик таппайсың да. Мамлекеттик мекемелерде отуруп, эксперттик заключениени эч 40 иш айга тонна кылып, любой жерде 5 деген баага жарай турган кылып долбоорлорду жазып беришкен да. Эксперттик заключениеге азамат ушундай долбоор экен мыкты 5 деп беришкен да. Ошонун бүт бардыгы ишке келгенде иш жүзүнө келгенде таптакай башка. Бүт бардыгы ушу сиздерде мына долбоорду карап туруп, долбоор боюнча кетип атасыздар. Булар заблуждениеге киргизип атат да. Муну мынтип айтып атканын бир себеби, жана сиз суроо бердиңиздер. Булар штольныйда казып иштейт, штольныйдагы подземный сууларды кайра кетирип атат деп. Вот именно ошо проектисинде подземный суулар боюнча буларда деген абдан отличный немелер бар. Саман ден азыр подземный суулар деген белчесине чейин ошо иштеп жүргөн балдар билет. Белчесине чейин кечип жүрүп. Мына мен курс сөз болбош үчүн неметейин, баягы депутаттык убактылуу комиссия түзүлгөндө ошо комиссиянын коркунучу бар. Долбоорлук деп параметрлердин ылайык келбегени байкалууда. Буга далил катары ар кандай өндүрүү кесиштери, натыйжада курулуштун баардык маанилүү этаптарын түшүнүү жана көзөмөлдөө ошондой эле биологиялык процесстердин кемчиликтери жана өзгөргөндүгү аныкталган дейт. Эч бир жерде ошол талап боюнча штольниндан бүт бардык баягы каяка кеткен схемасын бүт бардык ачык салып коюш керек. Ачык жок. Кайерде штольнин бар экени бул жерде таптакыр маалымат жок. Бербейт дагы да. Айрым штольниндарды өздөрүнчө самовойн казып туруп бекитип койгон факттар бар. Ал жака эч кимди именно баягы депутат комиссия түзгөн независимый эксперттер барып ошол алып келген корутунду бул жерде. Турган суроолор дагы сиздерге берилип жатат. Юристтерге берилип турган суроолор да берилип жатат да. Ал үчүн эми эл ичи болгондон кийин ар кандай сөздөр мындай туура эмеске кетип калса, район атынан сиздерден кечирим сурайм. Бирок сиздер убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге чоң рахмат. Эң негизгиси бүгүнкү менен жыйынтылган жок. Туура. Арасында кемчиликтер бар экенин айтып атышат. Ошолор эске алынсын. Ошо мына протоколду ошондой деп билсеңиз, токтом кылат. Токтомдо ар бириңиздин сөздөрүңөр камтылды, аягына токтомго кабыл алынат. Жогоруда көрсөтүлгөн сунуштардын ичинде арасынан жер титирөөлөр боюнча, лавина боюнча толук маалымат алынган жок. Ошого байланыштуу комиссиянын чечими эл катарынан толук канааттандырылган жок. Толук маалымат алынган жок эмес. Алардын заключениеси жок экендиги аныкталды. Канааттандырылбагандар, экөөнү канааттандырбагандар. Ошонун негизинде биз ошончо тегилерди сиздерди эмес, тегилерди беребиз. Ошонун негизинде азыр бул комиссиянын төрагасына эртеңки бүсүндө туура эмес болсо хоть бүтүн калып токтотобуз. Азыркы бүгүнкү протоколдо чечпейбиз. Мени кара. Ошону айтып атам да азыркы бүтүп калабы, мыйзамга талапка жооп бербесе, кайсы убакыт болсо токтотобуз. Биз азыр эч кандай жыйынтык кылбай жатып, курулса да курулбаса мыйзам до конца мыналарды туура акырында чечим берген курулган мүмкүн эмес десе, токтотушка жөнү бар. Азыр деле бир документация жок болот да, мен да токтото албайм. Жок экен дегенди мына комиссия байкоочу кеңештер алып чыксын, андан кийин жыйынтыктайбыз. Берип катышканыңыздарга рахмат. Азыр